700дөн ашык окуучу билим алган Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектеп республика боюнча акылдуу мектеп долбооруна кирген 10 мектептин бири. Долбоордун жардамы менен акыркы үлгүдөгү заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Балдарга эмеректерибиз Кудайга шүгүр, бир 50%-тан өйдө мектептин эмеректери жаңыртылды быйылкы жылы. Эмеректерибизди жыл сайын спонсор таап издейбиз. Ошолор эмеректерибизди жаңыртып отуруп, илгерки көк парталарыбыз бар эле, ошолордон бир 3 кабинетте калды ушу күндө. Анан калган кабинеттердин баардыгы мына сиздер көрүп тургандай заман талабына жараша жаркыраган парталар менен которулуп калган. Билим сапатын көтөрүү максатында мугалимдер окуудан өтүштү. Мындан тышкары заманбап технологиялар менен иштөөнү өздөштүрүштү. Акылдуу мектеп долбоорунун артыкчылыгы. Бул акылдуу мектеп долбооруна киргенден бери Кудайга шүгүр мектепте көп жаңылануулар болду. Эми атап өтө турган болсом, химия, физика, биология кабинеттеринин полный ичиндеги эмеректери жаңыртылды. Окуучуларга ушундай заман талабына ылайыктуу жаңы парта стулдар, демонстрационный стулдар келип кирди. Ошону менен бирге эле лабораториябыздагы эмеректери жаңыртылды. Анан мектеп ушул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 56 персоналдуу компьютерлер келди. Бакай Ата району боюнча 21 орто мектеп бар. Быйыл жаңы окуу жылына карата мектептер толук ремонттолуп, 1-сентябрга толук даяр. Быйыл жаңы окуу жылында 1-сентябрда Ботарек айылында жайгашкан Дооронбек Дүйшөбаев атындагы орто мектепте мектептин жаңы имараты ишке берилет. Балдар ошол мектепте 1-сентябрда сабак өтүлөт балдарга. Учурда район боюнча 4 мектептин курулушу жүрүп жатса, бир мектеп жаңы окуу жылына пайдаланууга берилет. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Бакай Ата району.